Барыңарга салам. Салам. Силер дагы биздин кезектеги видеоблогду көрүп жатасыңар. Программабыздын өткөн чыгарылышында биз силер менен биологиялык ар түрдүүлүк жана Кыргызстандагы жаратылыш темасын тандаганбыз. Бул темада силердин достор көптөгөн каттар келиптир. Силердин кеңешиңерди угуп, ботаникалык бакчага барып көрдүк. Анан жандуу экзотикага да барып көрдүк. Келгиле, силерден келген видеолорду көрүп, теманы чогуу талкуулайлы. Биологиялык ар түрдүүлүк бул жер шарындагы жандыктардын бардык түрлөрү. Аларга өсүмдүктөрдүн, жаныбарлардын, чымын-чиркейлердин, канаттуулардын, балыктардын миллиондогон түрлөрү кирет. Булардын бардыгы биздин планетанын көркүн ачып, аны кызыктуу жана суктанаарлык кылып, ар бири жаратылыштын биологиялык циклынын маанилүү бөлүгү болуп саналат. Бирок алардын бардыгы жөнүндө биз толук маалымат билбейбиз. Мисалы, дүйнөлүк океандын түбүндө ачыла элек көптөгөн табышмактар бар. Жер шарында жашаган жандыктардын түрлөрү боюнча карай турган болсок, алар генетика, түрлөрү жана экосистемалары боюнча ар түрдүүлүккө бөлүнөт. Алардын ар бир түрү өзгөчө гендердин топтомуна ээ. Мисалы, адамдардын жүзү алардын генетикалык өзгөчөлүгүн айгинелеп турат. Ого, муну карасан. Ал эмне экен? Элестетсең, жер шарындагы жаныбарлар менен өсүмдүктөрдүн саны асмандагы жылдыздардын санына караганда алда канча көп экен. Эң кызыгы алардын бардыгы курт кумурскалар экен. Ошо дейм да, жайында камераны кай жерге койбойун, сөзсүз түрдө курт кумурска же чымын-чирке келип жабышып калат. Биздин планетада окумуштуулар каттоого алган 1,075,000 тур бар. Адам баласы ошол түрлөрдүн бири гана. Мен бир китептен окугам, 150-200гө түр жандык өлөт деп. Жоголуп кеткен жаныктардын түрлөрү кайра жаралбай. Бардык жандыктар экосистеманын ажырагыс бөлүгү болуп, жер шарындагы жашоо үчүн маанилүү роль ойнойт. Мисалы, бүркүттөр чычкандардан, бакалардан жана башка майда жандыктардан көз каранды. Эгерде алар болбосо, бүркүттөр да жок болуп кетет. Экосистемалар бизди кычкылтек, тамак аш, таза суу, кийим-кече менен камсыз кылып, климатты жана жашоо шарттарын теңдеп турат. Адамдардын жана башка жандыктардын жашоо шартын ыңгайлаштырган табигый чөйрө экосистемалык кызматтар деп аталат. Материалдык эмес баалуулуктар дагы, мисалга алсак, эс алуу дагы буларга кирет. Экосистемалар глобалдуу жана локалдуу болуп экиге бөлүнөт. Аларга көлмөлөр, чөлдөр, көлдөр, бийик тоолуу жерлер, коралл рифтери, саздар, тропикалык токойлор жана башкалар кирет. Мындан тышкары, атайын жасалгандагы экосистемалар бар. Аларга шаар бактары жана айыл чарба иштеринде пайдаланган жер тилкелери кирет. Бирок мындай экосистемалар адам баласынын кароосу жок калса, жоголуп кетиши мүмкүн. Борбордук Азиянын тоолорунун экосистемалары био ар түрдүүлүктүн глобалдуу аймагы болуп эсептелинет. Биздин Кыргызстанда эле дүйнөлүк өсүмдүктөрдүн 2% жана жер жүзүндөгү жан-жаныбарлардын 3% бар. Ал эми мамлекетибиздин аянты жер шарынын 3% бөлүгүн түзөт. Бизде табигый экосистемалардын көптөгөн түрлөрү бар. Аларга жаңгак токойлору, арча токойлору, бадалдар, бийик тоолуу жайыттар, чөлдөр, саздар кирет. Канасынар чын эле биздин кандай гана кооздук курчап турат. Баг-дарактар менен өсүмдүктөрдүн сулуулугу темели көз жосун алат. Канаттуулар, жаныбарлар. Сен өзүңө айлананын сулугун ачканың мени кубандырат. Тек адам баласы үчүн маанилүү болгон көптөгөн экосистемалар бар экенин түшүндүк. Бирок алардын ичинен биздин колдонуучулар кайсынысын жакшыраак билишет? А мен бул суроону биринчилерден болуп талкууга алып, көтөрүп чыккам. Мына баракчамды карап көрсөң, статуста жазылып турат. Охо, сенин баракчаңда активдүү талкуу болуп жатат. Видеолор да бар экен. Кел көрөбүз. Менин чоң атам менен чоң энем ысык көлдүн жанында жашашат. Алардын айтуусу боюнча ысык көлдүн жээгинде экосистема жарым чөлгө окшошуп кетет. Биз тез алардыкына барып турабыз. Ал жакта чычырканак көп өсөт. Жайында барганда үй бүлөбүз менен чычырканак теребиз дайыма. Кыргызстандын түштүгүндө арсламак жаңгак токойлор дүйнө жүзүнө таанымал. Жаңгакты сатса же башка азыктарды жасап иштетсе болот. Мындан тышкары токойлордо алма, жемиш, чөп-чаар, көптөгөн пайдалуу өсүмдүктөр бар. Ошондуктан токойлордогу био ар түрдүүлүктү сактап калуу абдан маанилүү.
Мен Бишкекте жашайм. Бизде дагы өзүнчө экосистема бар. Аларга биздин эс алуу парктарыбыз, бактарыбыз кирет. Алардын ичинде канаттуулардын түрлөрү жана кемириштер менен курт-кумурскалар дагы бар. Бирок алардын бардыгы адам баласына көз каранды. Биз болсо жайында жайлоодо болобуз. Ал жерден бийик тоолуу аймактарда жашаган бүркүттөрдү, суурларды, той эчкилерди, карышкырларды көрөбүз. Мен дагы күндөрдүн биринде акыл бирсти же аюуну көрсөм деп кыялданамын. Жооп бергениңер үчүн рахмат. Кое турчу, ийниңе жөргөмүш отуруп алыптыр. Ой, мен коркум. Мени кезейли жөргөмүштөрдү жактырбайм. Мурда мен жөргөмүшсүз жашоо болсо кепте да ойлочумун. Эми болсо, алардын жоголушу кандай катастрофа алып келерин түшүндүңбү? Ошо да. Тилекке каршы азыркы учурда эле канаттуулар менен жаны барлар жоголуунун алдында турат. Биз аларды сактап калышыбыз керек. Алардын кайсынысы экенин кантип билебиз? Кызыл китеп жөнүндө унутуп калдыңбы? Чын эле, такыр унутуп калыптырмын. Красная книга – это специальный документ, который включает в себя список редких исчезающих видов. Кызыл китеп бул жоголуп бара жаткан жаныбарлардын жана өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген китеп. Кыргызстанда биринчи кызыл китеп 1981-жылы чыккан. Ал эми 2005-жылы кызыл китеп толукталып кайра чыкты. Толукталган вариантына козу карындар, жоголуп бара жаткан өсүмдүктөрдүн түрлөрү киргизилген. Мисалы, акылберс, абдан сейрек жаныбар. Болгону 12 мамлекетте жана Кыргызстан 1980-жылдары 1400дөй акылберс байырлачу. Азыркы кезде болгону 250-300 акылберс калганын окумуштуулар айтып келет. Акылберстин азайышы жаман көрүнүш. Анткени териси баалуу болгондуктан аңчылар көп чыгууда. Дагы бир абдан кызыктуу жаныбар бул борбор Азия бакасы. Баканын бул түрү таптаза сууларда гана жашашат. Эгерде көлдөрдө же сууларда бул баканын түрү азайса же жок болсо, суу таза эмес болуп баратканынан кабар берет. Дагы бир кызыл китепке киргизилген жаныбар Орто Азия ташбакасы. Бул ташбаканын түрү чөлдүү же жарым чөлдүү кургак жерлерде байыралат. Алар жүргөн жерлерге мал багуу күч алгандыктан сан азаюуда. 1980-жылдары мына ушул ташбаканын түрү орбитага зонд 5 кемесинде учкан. Луну на аппарате зонд 5. Мен силерге жарганаттар туурасында айтып берейин. Анткени алар канаттуулар уктап жаткыча түнү менен бизге зыяндуу болгон курт-кумурскаларды жеп чыгышат. Ошондуктан алардын кебетесине көңүл бурбастан алып келген пайдасына көңүл бурушубуз керек. Жарганаттар чиркейлерди жейт. Бир жолу өткөрүлгөн лабораториялык эксперименттин натыйжасында бир жарганат 15 мүнөт ичинде 175 даана чиркей жегени аныкталган. Мындан тышкары алар адам баласына кутурма оорусунан сактап калат. Анткени бул вируска каршы коргоочу бөлүкчөлөр жарганаттын гана организминде бар. Ошондуктан жарганаттын уясын көрүп калсаңар, балдар, аларды талкалабагыла деп суранат элем. Адам баласы экосистема менен байланыштуу болгон күндө дагы, экосистема өзү дагы адам баласынан көз каранды экен. Мен ушуга дагы бир жолу ынандым. Мына видеону карачы. Кыргызстандын экосистемалары адам баласы үчүн маанилүү роль ойнойт. Мисалы, Борбордук Азиянын бийик тоолору мөңгүлөрдө, тоо борундагы карда, тоо булактарында сууну камтыйт. Токойлордон отун жана жер жемиш, ошондой эле кычкылтек алабыз. Алар бизди суу ташкындарынан, сел жана башка табият кырсыктарынан сактайт.
адам баласынын ишмердүүлүгүнүн айынан экосистемалар менен бирге жер шарындагы жандыктардын баары жоголуу коркунучу алдында турат. Токойлордун кыйылышы, жайыттарга чыккан малдын көптүгү, шаарлардын курулушу, таштандылар. Мунун баары айлана чөйрөгө зыян келтирет. Климаттын өзгөрүшү табигый экосистемалардын аянтынын кыскарышына алып келүүдө. Азыркы күндө жер шарынын кургак жерлеринин 60%-нан азыраак болуп кыскарды. Экосистемалардын кыскарышынан улам жаратылышка зыян келип, биздин жашообузга коркунуч туудурат. Баса, кыргыздар табиаттан алган билимин муундан мунга өткөрүп турган. Кыргыздар айлана чөйрөнөсү менен гармонияда жашап, табиаттын балансына доо кетирбеш үчүн үнөмдүү болушкан. Илгертен бери эле апаларыбыз ден соолукка болгон ар бир чөптү жатка билип, аларды күнүмдүк жашоодо кылдаттык менен колдонуп турган. Кээ бир атпалар ал чөптөрдү бүгүн да колдонуп келишет. Сага менин чачым жагабы? Сага эмне болду? Шампуньдун рекламасын жасайын деп атасыңбы? Жок, мен апам айткан. Чалкандын кайнатмасын менен чачымды жууп келем. Ошондой дебейсиңби? Ал эми мен кичинекей кезде чалкан тарбия бергенге апама көмөкчү болчу. Ой, Жан, жайыт окшойт. Кеттик анда үйгө, суу болуп калабыз. Бирок Жандын өзү экосистемага жакшы да. Эшикте Жан жап кирди. Биз үйдө отуруп алып экосистеманы талкуулап жатабыз. Муну карасаңар, кызык бекен. Эгерде токойдо жаңгак дарактардын баардык жаш курак группалары бар болсо, анда бул токойдун экосистемасы жакшы абалда экенин билдирет. Доминика, кана? Чалкандын бары токой менен талаанын экосистемасынын бузулушунан кабар берет. Мен мурда бул тууралуу билбептермин. Бирок бул экосистемалардын бузулушуна жол бербейбиз да. Бир нерсе жасаш керек, аларды сакатап кылыш үчүн. Атайын коруктарды жана кайтарылган зоналарды түзүшүбүз керек. Ооба, чоңдор бул маселенин үстүнөн иштеп жатышат. Бирок бул маселени чечиш үчүн башка жолдор да керек. Табиатты рационалдуу пайдаланып, био ар түрдүүлүктү сактап калуу үчүн башка жолдор да бар. Азырынча биздин блогерлерди угуп көрөлүчү. Бизге аудио билдирүүлөр келиптир. Биз аларга сүрөттөрдү ылайыктап тандап койдук. Кана. 22 майда дүйнө жүзү боюнча био ар түрдүүлүк күнү белгиленет. Бул маселеге көңүл бурдуруш үчүн ар түрдүү акцияларды, флешмобдорду уюштурабыз. Токойдо жүргөндө кыйкырбаш керек. Анткени токой жаныбарларына бул жакпайт. Өзүңөрдү деле алардын ордуна коюп көрсөңөр, силердин үйгө чогочун адамдар келип, ызы чуу салса, силер жактырбайсыңар да. Ошондуктан токой жаныбарларына дагы тынчтык керек. Айыл чарбасында дагы био ар түрдүүлүктү сактап кала турган жер семирткичтерди колдонуу керек. Пестициддер арыларды жок кылат. Ал эми арыларсыз алма жана дагы башка көп түрдүү жер жемиштер жок болуп кетиши ыктымал. А мен болсо аюнун жана алберстин терисинен жасалган кийим кийбейм. Биз баарыбыз жаратылышты сыйлашыбыз керек. Анткени биз ошол жаратылыштын ажырагыбыз бир бөлүгүбүз. Таштанды таштабай, жаныбарлардын тынчын албай, бак-даракты сындырбай, өсүмдүктү үзбөй, табиатка аяр мамиле жасашыбыз керек. Сонун айттың. Ушуну менен бүтүрөлү. Биздин блогко көз салып тургула, комментарий жазып, болгон билдирүүңөрдү жөнөткүлө. Интернеттен жолугушканча.